Assalamu алейкум. Урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналыбыздын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинде эмгектенип жаткан менин мусулман бир туугандарым, саламатсыздарбы? Видеого лайк басып, группа контакттар менен максималдуу түрдө бөлүшө кетиңиздер. Кимдир бирөөгө пайда болуп калар, бир туугандар. Нерв жагынан ооругандар болсо, мына ушул клиникага кайрылган болсоңуздар, 15 менен келгендерге бекер карап жардам беришет. 15 адамга. Бул жерден артыкчылык жактары Москвадан бүткөн биздин мекендештерибиз эмгектенишет экен. Москвадан бүттүк деп дипломдорду көргөзүштү. Негизи бул клиниканы аябай көңүңүздөр билет экенсиздер. Димитровский, Тирмизянский метролоруна аябай жакын жерде жайгашкан. Адрестерин мен жазып койдум. Парковкалары аябагандай кенен экен бир туугандарым. Аябагандай кенен. Могу жерде гүл сатат экен. Дальше дагы дүкөндөр турат. Ушул жерден киресиздер. Жүрүңүздөр, сиздерге толук маалымат алып берейин. Ошол жардамга тартканда ошол кызыктуу бир нерселерди уюштуруп, ошол элге жардам кылалык деп ошол жетекчилер менен сүйлөшүп, колдон келишинче ошол мүмкүнчүлүктөр түзүп берүүгө аракет кылып атабыз. Биз дагы колдон келишинче эртең 9-дан кечки 8-ге чейин ушул клиника ачык болот. Андыктан көп нерсе жазылып келгениңиздер оң экен. Жүрүңүздөр анда. Эшиктен мындай эле киргенде Аскар агам сиздерди күтүп алат. Ассалому алейкум. Ассалому алейкум экендештер. Ассалому алейкум. Сиз кандайсыз? Жакшысызбы? Кылсызбы? Шүгүр. Чарчабай иштеп атасыздарбы? Иштеп атабыз. Сиздерди клиникаңыздарды көп мекендештерибиз билсе керек. Сизди тааныгандар көп, мына эл менен амандашып. Ассалому алейкум. Саламатсыздарбы элдер? Бу биздин клиникага мына кош келипсиздер. Клиникабыз боюнча айта кетсек, ушул биздин клиникада эми жалпысына алганда көпчүлүк эле специалисттер бар. Болгондо дагы көп Москвадан бүтүптүр. Болгондо дагы көп Москвадан бүткөн. Анан бардыгы уже стаждары 15 жылдан жогору врачтар. Стоматологторубуз дагы, башка врачтарыбыз дагы. Анан келгенде эле бизде клиникада мына ушул жерде пациенттер келип отуруп, өздөрүнүн бутуна күтүү залы эмес, бул жерге бакилаларын кийип, анан бул жакта ресепшнда кыздар өздөрүнүн жалоптарын айтып, эмне боюнча, эмне максат боюнча келгендерин айтып, арзандатууларды сүйлөшүп. Ооба. Арзандатуулар немелер сүйлөшүп, анан дальше бул жака кирип неме кылса болот, сураса болот, анан бардык жанагыларын көрсөтүп берет. Бул жак биздин пациенттер үчүн күтүү залы. Өзүңүздөр көрүп тургандай залдар кеңири, таза. Келип балдар менен мисалы үчүн бизде көбүнчө эле бир жерлерге барсаң узкий болуп, кичинекей болуп, анан кичинекей балдар коляскасы менен келсе, же бир нерселер менен келсе, батпай калып, же сыртка койгон учурлар да болуп калат. Биз ошол жактарын да караштырганбыз. Бул жерге кеңири өздөрүнүн коляскалары менен, башка нерселер менен деле кирип, кеңири неме кылса болот. Сыртта парковкалар бесплатно. Машиналар менен келгенде. Ошол телевизорлорго дайым жагып болот экен, алаксып ушул көрүп күткөнчө. Негизи эле жазылып келсеңиздер аябай жакшы болот экен. Негизинен бул жерде клиенттер көп экен. Көп татып өндүп чыккандар бар да. Ажатканасы. Бул жакта ажаткана. Кабинет. Бул жакта биздин башкы стоматолог дарыгерибиз болот. Бул жерде өзү стоматология, хирургиялык стоматология. Бул жерде тиш салуу, имплантология боюнча ушул жакта биздин башкы стоматолог врачыбыз өзү жасайт. Биринчиде бул жагдан баштап, сол жактан. Анан сол жагына киргенде кабинет, биринчи кабинет бул процедурный кабинет, ине сайуу бөлмөсү. Бул жак биздин медайымыбыз. Бардык түрдөгү уколдорду, инъекцияларды жасайт. Астма укол, ысы укол бардык түрүнү. Уколдун бардык түрүнү. 12 жыл. Аты жөнүңүз? Динара эжекебизди көңүңүздү таанысаңыздар керек. Мына эжекебиз оорутпай укол сайып берет, Чегиз. Укол оорутпам. Мен деле оорутпам, Анан бул жака сразу келгенде бул жакта 3-чү бөлмө, стоматология бөлмөсү. Бул жакта да көрүп турганыңыздарда бир стоматологубуз иштеп атат. Канча жыл стажыңыз бар, аты жөнүңүз, кандай кызматтар аткарасыз, толук эл менен амандашып. Ассалому алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Менин аты жөнүм Маматалиев Рашид Абжапарович. Өзүм Кыргызстандын Ноокатынан болом, Бишкекте окугам. Кыргыз мамлекеттик медициналык академияда. 2010 жылдан бери иштейм. Бул жакта азырынча
кызмат көрсөтүп атат. Кандай кызматтарды алып барасыз? Тиш салуу, дрейфер, имплант дегендей. Тишке байланыштуу баардык жумуш жасайбыз. Тиш салабыз, алабыз, дарылайбыз, пломба коебуз. Эң негизгиси жөндүрөк кыз берип да, бизге келгендер. Кыргызбайдан көрдүм деп келесиз. Ишиңизге келбейт. Тыш болду. Бардык кызматтар боюнча тишке тиешеби. Кайры сабаздар болот экен. Бул жакка киргенде 4-чү кабинетибиз. Бул жакта биздин невролог врачыбыз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Мына видеонун сиздерге башында айткандай, ушул агабыз 15 адамды биздин каналдан келгендерди карап берет. Агабызга сөз берелик. Эл менен амандашып, сиз аябай көп тааныса керек. Москвадан бүтүп турсуз, видеонун башында айтып койдук. Туура эле, мен Жунусов Тастанбек Рахимович, неврологмун. Москвада ушу Руден деген бар. Россия университети жүргөн арада ошо жерде аяктап 2018-жылдан бери ушу жерде эмгектенип келем. Көбүнчө основной кайрылгандар ошо неврологиялык оорулар менен, башы менен, бели менен, периферический нервный система ошондор менен кайрылып келет. Көп жардам беребиз. Жаштардан даже эң көп ошо таксисттер болуп атпайбы азыр? Таксисттер грыжа менен келет, травма менен келет, инсульт алгандар келет. Чтобы баардык ооруну алдын алса болот. Силерге ачып даярдап койдум. Мына пример көрсөтсөм болот силерге, эсиңиз керек болсо. Мына элементарный бел оору боло турган болсо, бул бел ооруда. Анан да протрузия болот биринчи. Протрузия убагында лечение кылса эртеле айлыктырса болот. Если грыжа боло турган болсо өтө кыйын болот. Грыжа бүткөндөн кийин анан дегенеративный дистрофический изменение деп коет. Мына позвоноктун бул жери бузулуп баштайт. Мында уже лечение уже узакка созулат, өтө кыйналат. Дегенеративный дистрофический изменение межпозвоночный дисков анан өзү дагы мына позвонок дагы бузулуп кетет да, көрдүңүздөрбү? Ошондо бери ийилген боюнча калып кетет. Ошону алдын алып, пока протрузия экендигинде, жосо радикулит болуп оору баштаганда, бел оору баштаганда келип кетсе болот. Жардам беребиз, колдоп беришти. Анан кыйналган пациенттер болот, акчасы жок, өзү Кыргызстанга кете албай же башка диагноз кое албай. Ошону пациенттерге кетсе, колдоп беришти, жардам берип коебуз. Негизи ушул видеого чейин айтып калдыңыз. Рекламаң жок эле, негизи сиз бекерлерди жөнүндө карап коесуз, кыйналгандар болсо. Алла ыраазы болсун. Ошол сөзүңүзгө мындай чын ыраазы болуп кеттим да. Ишиңизге ийгилик, мына ар бир адам өзүнүн ишинин акысын ошол берген болсо, ошол иште ошол чебер боло берет экен да. Негизи ушул дин жагынан караганда сиз акысын берип атасыз. Кудай кааласа, дагы ошол бизден кыйналган эжекелер болсо, кайрылыңыздар ушул агам кызмат көрөсүз. Ошол жазылып келиңиздер, ушул агама лично жазылып келиңиздер. Күнүнө бирден карап берейин деп атат Кудай кааласа. Ишиңизге ийгилик. Тынч болуңуз. Рахмат сизге. Бүгүн дагы сиздерге таныштыра берели. Бул жагы кандай кабинет болуп калды? Азыр бул жакта рентгенди көрсөтөлү сразу. Бул жакка киргенде мына өзүңүздөр көрүп тургандай бул жак рентген кабинетибиз. Бул жерде стоматологдор өздөрүгө керектүү тиштерин рентгенге тартып, лечение кыла турган болсо лечение кылып, жулуп ала турган болсо жулуп алып салып, имплантация кылып, ошого немелер үчүн бул биздин рентген аппаратыбыз болуп келет. Анан бул жакка киргенибизде бул жак уже 6-чы кабинет биздин УЗИбиз. Бул жерде гинекологический жана болбосо ички органдарды тартуу үчүн УЗИ, жаңы УЗИ сатып алганбыз. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Учетко дагы коет. Ооба, боюнда барларды учетко коюп неме кылат. Мына бардык неме боюнда барларды башынан баштап акырына чейин, төрөгөнгө чейин бардык УЗИ немелерин тартып, УЗИлерди жасалышат. И учетко дагы коюп төрөгөнгө чейин бардык врачтар карап биз неме кылып беребиз, жардам беребиз. Гинеколог эжебиз видеого түшүүдөн бир аз баш тартып турат. Негизи бул эжекебиз Москвадан бүткөнбү? Гинеколог эжебиз Москвадан окуп бүткөн ординатурасыны, өзү 15 жылдык стажы бар. Биздин көпчүлүк бул жерге келип жүргөн, дайымкы келип жүргөн пациенттерибиз билет. Бизде бул гинекологубуз бир эле мисалы үчүн аялды бул жерде көптөн бери жашагандар бар да. Биринчи беременность, экинчи, үчүнчү беременностьтарга чейин даже өзү карап неме кылган учурлар бар. Ийгилик. Эжекебизде ишинде ийгилик кала керек болду. Столдун артында ошол нерселер бар экен. Бул жагында гинекологический стол бул, кресло, кальпоскопия кылып бул жактан анан наружный осмотр аял кишилердин неме кылат. Жүрүңүздөр. Карайт.
Сиз өзүңүз кандай кызматтарды аласыз бул жакта? Өзүңүз мен- тааныштырып кетсеңиз. Мен өзүм хирургмун, врач-хирург, бул жактан көрсөтөйүн. Иштөө убактысын дагы бир жолу айта кетсеңиз өзүңүздөн. Буларды неме турайлы. Мен өзүм врач-хирург. Бул жердеги мына амбулатордук хирургиянын ооруларды бардыгын мен караймын. Жана УЗИст врачмын. Ички органдар боюнча жана башка УЗИлерди мен өзүм жасаймын. Бул жерде хирургиялык жанагылардан манипуляциялардан айтып кетсек амбулатордук. Сүнөткө отургузуу, тырмак өсүп кетсе тырмагын алуу, бир жерине бир какой-то ириңдеген, мисалы үчүн абсцесс, фурункул, тырнак, ошого окшогон нерселерди полностью вскрытие кылып, иногда парапроктит деп коет, ошондой оорулар, геморрой, ошого окшогон оорулар келсе бул жерде хирургиялык амбулаториялык хирургиялык бардык жардамдарды көрсөтөбүз. Бул баланы азыр сүнөткө отургузасыңар кандай? Бул бала азыр бизге сүнөткө отургузганга алып келген. Азыр биринчи полный осмотр кылып, дене табын текшерип, полный немесин текшерип, аллергиясы барбы жокпу ошолорду текшерип, Кудай буйрса жакшы болсо сүнөткө отургузабыз. Подаркаларды алат эми бүгүн, Подаркаларды аласың эми. Молодец. Анан өзүңүз гинекологмун деп калдыңыз. Жок, мен хирургмун. Хирург. Гинекологдор, урологдор барбы? Уролог деген? Бизде уролог пока жок. Анан урологдун кээ бирки жанагыларын мен өзүм карап жанагы кылам. Лечение кылам, жардам бере алабыз, ооба. Эми урологический операциялардан башкасын да. Көбүнчө эле мисалы үчүн бизге оорулардан көбүнчө инфекция менен кайрылат. Өтө жаштар көп. Азыркы учурда эң көйгөйлүү маселе бул жыныстык катташ менен жугуучу инфекция оорулары. Ошолордун бардык түрүн мазок алып, анализдерди алып текшерип, өздөрүнө биринчи көрсөтүп анализден кайсы инфекция чыгат, өздөрүнө бардык так маалыматты берип, ошол эле учурда бул конфиденциально. Бир пациент только өзү билет, анан мен врач. Башка бирөөлөр билбейт, ал инфекция боюнча. Жок, ютубка чыкпайт. Ошондой немелер менен. Анан бардыгы бизде прозрачно. Пациент келет, өзү келип туруп, компьютерден анализинин акчасын, канча болгонун бардыгын өзү көрүп турат. Негизи ошол видеого чейин дагы айтып калышты, башка жактарга салыштырмалуу алда канча арзаныраак депчи. Эми бизден келгенде дагы кичине жөндүрөөк кылып бересиңер. Негизи бул иштеп жүрөбүз, бардыгыбыз акча деп үй салам, башка кылам депчи. Тоодой максаттарыбыз бар бардыгыбызды. Оорусаңыздар, мекенештер кайрылсаңыздар болот. Эч качан негизи оорубаңыздар. Ошол ден соолукка карап жүрөлүк ар дайым. Могу бел боюнча дагы аябай көп нерсени айтып берди. Негизи ушул жыгылып калганда карайт экенбиз да биз. Ооба. Көп мигранттар ошондой экенбиз да. Акчаны кысыныпчы. Өзүңүз карап жүрсөңүздөр. Негизи эле адам баласы канча айда бир, канча жылда бир көрүнүп туруш керек эми. Сиздин өзүңүздүн жеке пикириңиз кандай? Негизи адам бизде эми кыргызбыз деп эле жүрө беребиз. Ооруганда ол келбей. Чучук жеп коюп, май сүртүп коюп жүрө беребиз. Негизи ооруган учурда биринчи очередь сразу кайрылыш керек доктурга. Если адам өзү дени сак болсо, эч жери оорубаса, бул бир жылда жок дегенде 2 жолу же 1 жолу врачтын көзөмөлүнөн өтүп, медосмотр деп коет, врачтын көзөмөлүнөн өтүп койсо жакшы болот. Бул эми ден соолук ар ким адамдын өзүнө керек. Ден соолук байлык деп. Ден соолук бул байлык, ар ким өзүнө керек. Бардык адам көп жашаганга укуктуу. Бул ошол биз кайрымдуулук роликтерди тартып жүрөбүз. Мындай видеого чейин же мындай сүйлөшүп болсо камеранын артында немат экендигин аябай айтып беришет да. Биз билбейт экенбиз да, караңыздар, туугандар. Ошондуктан ден соолуктун бартына жетип, баарында каратып, жакшы өзүбүзгө карап жүрөбүз. Эч качан оорубаңыздар, тынч болуңуздар, тилеген ой максаттарыбызга жетелик. Агамдын номерлеринде коюп койдук могу жерге. Көп нерсени жазылып келсеңиздер жакшы болот экен. Адрестерди түшүндүрүп койдум, парковкаларды айттым. Ишиңиздерге ийгилик, тынччылыкта, аманчылыкта, биримдикте, ынтымактыкта жүрө берелик. Эсичо, группалар менен бөлүшүп болуңуздар. Башында айткандай эле ушул нерв жагынан жабыркап жүргөндөр болсо, негизи нерв жагынан көп врачтар карабайт экен. Көбүнө пайда болсун. Кайрыңыздар, мына агам бекер карап берет. Кыргызбайдан алдым эле. Кыргызбайдан көрүп келдим деп коюңуздар. Көрүшкөнчө ассалам алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.